Assalamu алейкум. Бүгін дағы өте орчунду болгон бир маселени айтып, жана анын чечимин дагы көрсөткөнгө аракет кылайын. Илимий тилде муну никтурия деп коебуз. Ал эми өзүбүздүн тилде айта турган болсок, бул көп убакыт же болбосо көп жолу зара ошотуу болгондо дагы кечкисин, түнкүсүн ушул көйгөйдөн арылууга жардам бере турган кээ бир аргаларды көрсөтөт өтмөкчүмүн. Ага чейин болсо, буга алып келе турган негизги себептер тууралуу айтып беришти туура көрдүм. Буга алып келе турган негизги себеп кечкисин укташтан мурда, балким жарым саат, 1 саат же 2 саат мурда тоюнуп жатуу. Ушул негизги кечинде заараны көп ушатууга жана алардын натыйжасында уйкуга болгон жетишпестик же болбосо сиз эми эле уктайын деп жатасыз дагы, бирок заар ушаткыңыз келип калганын сезип кайра чыгасыз. Андан кийин дагы бир 10-15 мүнөт жатканда эле кайра эле заар ушаткыңыз келип калып, кайра чыгышка туура келип, ушинтип бир окумга чейин убаралана бересиз. Эгерде сиз кечки тамакты эртерээк жеп жана укташтан мурда эчтеке жебей жата турган болсоңуз, бул көйгөйдөн толугу менен арыласыз. Эми илимий негизде бул кандайча болушун дагы бир аз айтып өтөйүн. Биз кечиндеси тамак жеп жатканда, айрыкча биз углеводко бай нерселерди жеп жатабыз. Натыйжада каныбызда глюкоза көбөйөт. Глюкоза көбөйгөндө өзүнөн өзү эле ушул ашказан астындагы безибизден автоматтык түрдө инсулин гормону көбүрөөк бөлүнүп чыга баштайт. Анткени ал глюкозаны жоготуш керек, клеткаларга киргизиш керек. Натыйжада биз ошол жеп жатканда глюкоза дагы көбөйөт, инсулин дагы көбөйөт. Инсулиндин бул жака кандай тиешеси бар дерсиз, мунун тиешеси сиз ошол инсулин гормону ошол өзүнүн кызматын аткарышы менен бирге бөйрөк үстүндөгү бездеги гормондордун кызматын аткарышына тоскоол болот же болбосо азыраак бөлүнүп чыгышына таасир этип калат дагы. Натыйжада заара сыртка көбүрөөк чыгып калат. Неге дегенде, бөйрөк үстүндөгү бездер заараны кармап туруу кызматын дагы аткарат. Мындан башка дагы кызматтары көп, албетте. Ушундай кызматы дагы бар. Эгерде сиз кечкисин тоюнуп жата турган болсоңуз, инсулин көп чыгат. Биринчи глюкоза көбөйөт канда, андан кийин инсулин көбөйөт. Инсулин болсо ошол бөйрөк үстүндөгү бездин кызматын токтотуп коет, же болбосо начарлатып коет дагы. Ошол натыйжасында көп заар ушатып каласыз. Бул көйгөйдөн кутулуунун натыйжасын айтып өттүм. Албетте кечкисин тоюнуп жатпаш керек. Кечки тамакты эртерээк жеш керек. Андан сырткары тамактануу режимиңизди өзгөртүп, башка тамактын түрлөрүнө, углеводдон башка тамактарга көбүрөөк басым жасаш керек. Бул тууралуу өткөн видеодо дагы айткан элем. Эгерде сиз 2 жума бою кант жебей койсоңуз эмне болот деп, ошол эрежени ушул жерде дагы колдонсок абдан жакшы болот. Эгерде сиз углеводдорду такыр деп айтыш албетте мүмкүн эмес, такыр жебей кое албайсыз. Мүмкүн болушунча азайта турган болсоңуз, мунун натыйжасы сиздин организмиңиз үчүн өтө пайдалуу болот. Ошондой эле заара ушатууну азайтуунун дагы бир жолу узак убакыт бою ачка болуу режимин киргизүү. Мисалы, күнүнө 15 сааттан ашык убакыт бою ачка жүрүп, тамактанууга 10 сааттан аз убакыт калтырып жашай турган болсоңуз, же болбосо ушул эрежени көбүрөөк колдоно турган болсоңуз дагы өйдөдө айтылган көйгөй бир топ чечилет. Муну дагы бир аз түшүндүрүп өтөйүн. Эгерде сиз 15 сааттан ашык ачка жүрөм десеңиз, күндүзү мисалы эртең мененки саат 9-да биринчи жолу тамактанасыз дагы, 9 саат бүткөнгө чейин, мисалы 10 саат бүткөнгө чейин, 9-10 саат бүтө турган убакытка чейин, мисалы 9-да жей турган болсоңуз, кечки саат 5-ке чейин
эң кеминде 6-га чейин акыркы жолу тамактанып алышыңыз керек болот дагы. Андан кийин эч нерсе жебейсиз эртеси күнкү саат 9-га чейин. Ушул дагы сиздин көп көйгөйлөрүңүздөн арылтат. Ошол катары кечкисин заара ушатуунун көбөйүү процессин дагы. Натыйжада сиз кечинде 1 же 2 жолу гана заара ушатып каласыз. Албетте алгачкы учурда натыйжа анча билинбейт, бирок балким 1 жума андан ашык убакыт ушул эрежени аткарып жашай турган болсоңуз, углеводдорду азайтып, көбүрөөк ачка убакыт жүрүп, жана албетте суюктукту, сууну көбүрөөк ичип, болгондо дагы чай, кофени эмес, суунун өзүн гана жеткиликтүү өлчөмдө ичип турган болсоңуз дагы, сиздин организмиңиз кыйла тазаланып, зыяндуу нерселерден жана жашарып дагы калат. Мен үмүт кылам, бул эрежени качан болсо дагы, бир жолу болсо дагы аткарып көрөсүз жана бул аркылуу абдан жакшы натыйжаларга жетишесиз.